Алма аянтына мектептин аянтына келип ошо топурактан үлгү алабыз. Бул максаты ошол топурактын механикалык курамын аныктоо жана структурасын аныктоо. Бул ошол баягы келечекте өсүүчү ошо мөмө жемиш-жапырактардын топурагынын сапатын аныктайбыз. Бул жерде структурасын, сапатын да топурактын аныктайбыз. Саласын темасыга жасалган топурак жана топурак түзүүчү факторлор. Смарт карго кужонун балдарына өтүп атабыз. Ошол өзүнүн факторун өздүрүүдө биринчи кезекте ошо биздин топурактын составын, структурасын, түзүлүштөрүн билип алуу маанилүү деп ойлойм. Бүгүнкү сабагыбыздын топурак түзүүчү факторлор деп аталат. Сабагыбыздын максатына токтоло кетели. Топурак түзүүчү факторлор алардын ыртыш пайда болушуна тийгизген таасири топурактын таралуу түрлөрү жөнүндө маалыматка ээ болушат. Топурак жөнүндө билимдерге не болуп келиз? Топуракта ошол биз эмне өсүрсөк дагы баары өсүмдүк топурак өсөт. Азык түлүктүн баардыгы топуракка айрыкча басым негиз болуп, чоң болуп топурак. Азыр болсо топурак жөнүндө бул видеону көрүңүлөр. Пайда болушуна климаттын таасири эбегейсиз экен да. Климат жылуу болуп турса, чүй өрөөнүндө, мисалы Перган өрөөнүндө ошо чирүү процесстер тез топурак жана көрдүү дейт да. Чиримдүү заттарга байлуу. Анын Бакчаев деген боюнча айтып коем, бул оор сокмуштуусу 20-жыл. Топурак таанымы илиминин негизделүүчүсү болду. Топурак жөнүндө илимди изилдеп чыккан ал эмне деген. Топуракты абайлап колдонуучуну талап кылат дейт. Анткени ал суу менен жуулуп, шамал менен учурулуп, оңой эле эрозияга учурашы мүмкүн экен да. Мына Кыргызстан топурактары жанагы айтылды, слайдда боз топурактар, анан тоолуу топурак, көксөрү топурактар, кара топурактар, шалбалуу топурактар, түздүктүү топурактар, чүй өрөөнү, Перган өрөөнү, жана нарын өрөөндөрү, орто нарын өрөөндөрү аймактары экен. Эми мынакей, жанагы гумус деп коет да, топурактын составында гумус деген зат болот. Гумус топурактын курамында эң маанилүү органикалык зат. Өсүмдүктөр менен жаныбарлардын калдыктары жарым жартылай чирип, кагазын түстөгү затты пайда кылат. Жана кара топурактар эмне үчүн түшүндүү керек? Анткени анда чиримдүү заттар, гумустар көп болгондуктан түшүндүү керек да. Каралжын түстөгү. Мына тамчылатып сугаруу дейт да. Бул эң жакшы ыкма. Анткени тамчылатып сугарууда эрозия болбойт, суу менен агып кетпейт, жанагы минералдык заттар. Эң жакшы ыкма болуп эсептелет да. Анан топурактарда эмнелер бар экен составында? Чиримдик, аба, тузлар, микробтор, кумдак, чопол, суу болот да топурактын составында. Топурак боюнча жалпы мындай маалымат алдык. Эми экинчи бөлүк ошо тажрыйба жүзүндө биз ошо топурактын механикалык курамын жана структурасын аныктайбыз. Биринчи механикалык курамын аныктоодо топурак өзү силер жанагы бакты күчү өтөбүз. Бунун механикалык курамын аныктайбыз. Аныктоодо бул чополуу же кумдакпы же орточо чополуу ошонусун билип алабыз да. Эгерде жалаң кумдак боло турган болсо, кум боло турган болсо топуракта, анда ал сууну оңой өткөрөт жана минерал заттарды кармоо жөндөмдүүлүгү төмөн болот. Ошондуктан анын түшүмдүүлүгү дагы андай топуракта аз болот да. Жар болот, чиримдүү зат, кумдак болот. Ал эми чоңголуу топурак боло турган болсо, чоңго дагы билесиңер суу өткөрбөйт, катып аралашуусу мындай бирдей өлчөмдө болсо, бизге ошол жакшы топурак деп эсептейм. Анан азыр сен механикалык курамын аныктоо үчүн тажрыйба жасап көрсөтөт. Сүйлөмөсү жасайбыз да.
топырақтың механикалық құрамын анықтабыз. Биринчиден биз ашыкча заттарды алып алабыз, таштарды жана чөптөрдү тазалап алабыз. Ашыкча керексиз заттарды тазалап алгандан кийин биз биринчи топуракка бирке суу куябыз. Аз өлчөмдө гана суу куябыз. Суу куюп, муну жууруйбуз. Жууруп алгандан кийин биз муну ийлейбиз. Maşallah, suunu böyle kullanma. Suunu az ele koydular. Çok batkak kılmalı olsun. İyi geldiği kılıp az ele ölçüm koymuş kılap. Özü de hazır, jastı bunu suyu olup da toprak bunu diyor. Bunu iyilip algandan keyin biz bunu iyilip alabız. Andan keyin iyilip algandan keyin biz bunu şakekçe formasına keltirip alabız. Bunu keltirip algandan keyin bu mına ajırap жатат. Эгерде бул ажырабаса, бул чополуу топурак. Бул чополуу топурак болсо, топуракты суун өзүнө сиңдирип алып, топуракты бекем кылып камап калат. Дагы өсүмдүктүн өсүшүнө терс таасирин тийгизет. Биздин болсо топурагыбыз кум аралаш чопок экен. Бул өсүмдүктүн өсүшүнө жакшы таасирин берет. Балдар, эгер кум болуп калсачы, анда жана бирикпейт экен. Азырабадай. Эгерде муну дагы минералдык курамын аныктоонун дагы бир жолу биз мындай бир биртке топурак алабыз дагы, муну мындай акырын уйпалайбыз, сүртөбүз дагы. Эгерде мына бул жабышып жатат, жабышпай бул уйпалып кетсе, бул кумдуу топурак. Кумдуу топуракка ушундай кумдуу топуракка көчөт өспөйт. А биздики мындай тоголок болуп жабышпалы. Чопо аралаш. Чопо аралаш. Andan keyin buraya. Sen eksperimentin. Menin eksperimentim bu topraktın mekanikалық құрамын анықтоонун дайыртмасы. Бул кичирээк топуракты алып, тырмакка сүртөбүз. Мындай сүрткөндө жаркка каратабыз. Эгерде кумдуу топурак болсо, анда ал күнгө чагылышып, упаран түшүп калат да. Эгерде чополуу болсо, анда ал деген күнгө чагылышпай, тырмакка жабышып калат. Сен ошо кандай болду жыйынтыгы? Жыйынтыгы ошондой бул деген кумдуу чополуу топурак экен да, орточо. Бул демек өсүмдүктөрдүн өсүшүнө жакшы. Ыңгайлуу биздин жерибиздин топурагы ыңгайлуу экен. Механикалык курамы чополуу жана топурак кум аралаш экен, Структурасында эксперименталдык тажрыйба жүргүзөбүз. Бул тажрыйбада деген топурактын өсүмдүктүн өсүшүнө ылайык экен аныктаганда деген бир аз өлчөмдө топуракты алып, андагы ашыкча чөптүн калдыктарын жана таштарды тазалап алабыз. Бул топуракты тазалап, таза деңгээлге алып келгенден кийин бул топурактын структуралык экенин аныкташыбыз керек. Структуралык экенин аныкташ үчүн структуралык жана структуралык эмес болуп экиге бөлүнөт. Структуралык топурак деген бул кандайдыр бир бөлүкчөлөрдөн туруп жана бул өсүмдүктүн өсүшүнө жакшы ылайыкталган топурак болот. Ал эми структуралык эмес топурак болсо, бул өсүмдүктүн өсүшүнө терс таасир берип, майдаланып кетүүчү топурак жана бул анча ылайыкталган эмес. Бул топурактын экөөнүн кайсынын экенин аныктоо үчүн биз топуракты аз өлчөмдө алаканыбызга алып, муну колубузду элек сыяктуу кыймылдатабыз. Кыймылдатканда деген бул биздин топурагыбыз деген 2 мм-ден 5 мм-ге чейин бөлүкчөлөрдөн турду. Бул топурак структуралык экени аныкталды. Жана бул топурак менен өсүмдүк өстүрүүгө атайын ылайыкталган. Биздин топурагыбыз демек, мүнөздөмүш топурак структуралык. Бул демек сууну жана чиримдүү заттарга бай экен.
Бұл жақсы топырақ дейді. Майда болмаса анда ал жуылып кетті. Суға жуылып кетті. Структуралы топырақ екен да. Андай не? Топырақтың составында ауа бар жоқ екендігін дәлелдеуіміз керек. Ал үшін стаканда су құямыз. Аға деген ішіне топырақ саламыз. Biraz ötümde toprak саламыз. Мына. Немене ласт? Көргенде бияқта топырақ сынма кіргенде аяқтан кичинекей ауаның саны шықты. Бұл деген не болса топырақтың составында ауа екенін дәлелдейді. Демек бұл топырақ деген бақытылығы алмақтылығы Дәлелдейді. Эксперименттерді дәлелдейді. Оқылады енді. Тұрғандай, бұл жаңа нөмір жеміс бақтарын тіккен аймақтан алып келген үлгілі эксперимент жасап көрілді. Хамзат жасағандай біз көріп тұрдық, бұл чоқолу жаңа құмдақ топырақ екен. Бұл демек біз нөмір жемістері жақсы түсім береді деген үміттеміз. Жақсы топырақ екен де дәлелдеп алдық. Андан кейін кейінгі экспериментіміз Санираның экспериментінде структурасын анықтады. Структуралы топырақ екен. Бұл майда бөлікшілері 2 мм-ден 5 мм-ге чейін шықты. Демек бұл дағы түшімді, жоғалып түшімді топырақ екенін дәлелдеп алдық. Бұл жаққа дағы структуралы топырақ болғандықтан нөмір жемістер жақсы шығады екен. Бұйырса ондай берсін. Шындай біз аян тұстан топырақ жөнінде біраз эксперимент жүріс мағлұматтар ұсталдық деген ішін істейміз. Demek şu ayda çıkan yemişlerimiz bunu bilgenden keyin sağlıktan şularda öğrenişime gerek de demek toprağımız yaraydı biz ösüp kötegen bu sağlıkın jeyitlerim demek şunday oyun geldik bundan artı daha olan sağlıklardan öğreniriz ne olsak da şundan falan buyursa bizim de işe aşık kalıp Жиынтығында біз жерге топырағымыз жарайды тұрғаны, структуралы жақсы топырақ екенін көріп жүрдік. Çok rahmat davay. Аянттан алып келген топырактарыбызды бүгүн азыр эксперименталдык практика жүзүндө көрүп көрдүк. Булар өздөрү мындай өтө кумдуу эмес, өтө чополуу эмес, нейтралдуу топурак экен. Бул биздин алма бактарды тигүүгө боло турган жакшы топурактардын бири экен. Биз бул жерге алма бактарын отургузсак, буюрса жакшы түшүм берет деген ойдобуз.